Быйыл Жалал Абад шаарына өнүгүү жылы болду деп айтсак болот. Курулуш, спорт, маданий тармактарда алдыңкы ийгиликтер жаралды. Шаар тарыхында биринчи жолу жер асты өтмөгү курулуп, жолдорду кеңейтүү иштери да колго алынды. Муну менен катар кемчилдиктер да болбой койгон жок. 9 ай аралыгында аткарылган иштер жана кемчилдиктер шаар мэриясынын аткаруу комитетинин коллегиясынын жыйынында айтылып, тийиштүү жетекчилерге тапшырмалар берилди. Бул болсо мына Төшкүчүдө Барашевовдо спорт зал бар эле. Жалал Абад шаарында 9 ай аралыгында курулуш тармагы алдыга чыгып, капиталдык салымдар артты. Өнөр жай тармагында да продукция өндүрүү көлөмү жалпысынан көбөйдү. Бирок 19 ишкана ишти алга сүйрөсө, дагы 10 ишкана артка тартып турат. Башкача айтканда, өнөр жай продукциясын өндүрүү көлөмүн азайтып жиберишкен. Өнөр жай тармагында аткарылган планга жетип атабыз. Бирок ошол менен бирге ушу биздин шаарга чоң салым кошкон болсо, ошонун ичинде бир 10 чакты мекеме ишкана былтыркыга салыштырмалуу өнөр жай продукциясын аз өндүрүп атат. Булар эми Нур ачык акционердик коому, ЮКМ деген жоопкерчилиги чектелген коом, Алмамбет жоопкерчилиги чектелген коому, мамлекеттик ишканалардан ГП элдик ишканасы былтыркыга салыштырмалуу ушу аз көлөмдө продукция өндүрүшкөн. Шаар тургундарда быйыл жалпы иштер жылдагыдан алгылыктуу болуп жатканын байкашууда. Жолдордун кеңейтилип жатканын, кечиндиси жарык болгонуна, тургундар үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлгөнүнө ыраазы болушууда. Эгер ушул темп менен кетсек, Жалал Абад шаарында дагы көп өзгөрүүлөр болушу анык дешет. Мурунга караганда жылыш бар, жакшы. Мына жолдор оңдолуп атат. Анча-мынча мурунку жаман жерлери оңолду, жакшы болду. Мындан дагы өркүндөсүн. Элдерибиз баары мынакей жакшы болуп атат. Иш бар барына. Бекер жүргөн адам жок. Бар иштеп атат, иштер менен жүрүшүп атат. Мындан дагы жакшы өнүксөк жакшы да. Шаар жетекчилигинен ар бир ишке катуу талап коюлууда. Иштин темпи башка, ал эмес сапаты башка. Шаар мэри курулуш иштериндеги айрым кемчилдиктерди бетке айтты. Айрыкча жолдордун сапаты, суу долбоорундагы убаракерчиликтер калкты бушайман кылып жатканын белгиледи. Мындан ары да бул багытта талап катуу коюлаарын белгилеп өттү. Талапты коебуз, бул боюнча айтылып атат. Айрыкча ошол кээ бирки баягы тротуар маселеси боюнча же болбосо кээ бирки кеңейтип аткан көчөлөрүбүздөгү жасалган жана асфальттын сапаты боюнча. Бул боюнча азыр эле бул жерде дагы айтылды, биз мындан ары дагы айтабыз. Бүткөн учурда дагы аны рабочий комиссия болобу жана экспертизаны өткөргөндө эгер талапка жооп бербесе биз кабыл албайбыз деген маселени коюп атабыз. Себеп дегенде акча каражатын бергенден кийин тендерден катышкан утуп алган фирмалар анын сапатына сөзсүз түрдө көңүл буруш керек. Белгилей кетсек, быйылкы жылы Жалал Абад шаарынын бюджетинин 28%, башкача айтканда 100 миллиондон ашык каражат социалдык тармакка бөлүнсө, инфраструктуралык курулуш тармагына бөлүнгөн мындай чоң сумма Жалал Абад шаарынын тарыхында биринчи жолу болуп турат. Жумагүл Закирова, Улукбай Мырзаев, Жалал Абад шаары.